Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Талас областынын Манас районунун тургундары. Мына туугандар, сиздер үчүн жакшы жаңылык. Манас районундагы Покровкада жаңы бала бакча ачылыптыр, частный. Рысалиева көчөсү болуп калат экен, бул Покровкадагы Резка банкты барыңыздар билсеңиздер керек, бул жактагы. Ошо Резка банктан бир аз жүрсөңүздөр эле ошол 18 номер экен бул жак. Азыр кирип шарттарын да көрсөтүп берейин, иштөө убактыларын жарнама кылып көрсөтө кетейик. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз Жакшы. Эми азыр ачылышы боло эле экен, Боло эле. Ага чейин мындай набор кылганга көрсөтүп коелук элдерге. Жарнама кылып. Кайрадан баштайык эже эми. Бисмилла. Ичиненби же Пока ушул жерден баштайык. Киргенде бул жактан чечинип ушул неме полкалар бар экен, шкафтар бар. Шкафтар бар экен. Чечинет. Жылуу экен, аябай киргенде эле мынакей өтө жылуу экен. Анан бул жагында болсо жууна турган жагы жана ажатканалар экен. Ого. Ушундай кичинекей, мынакей кичинекей балдарга арналган ушундай унитаздарды койгон экен. Мынакей сиздер көрүп тургандай. Анан бул жака жуунтуп да коет экен, балдар ошондо. Булганып калышса эме кылса. Бул болсо горшокторду заманча өтөт экенге. Горшокторду антисептиканы колдонуш үчүн. Өтө шартын жакшы кылып жазып турсуздар. Муздак суу бар. Анан бул каптал болсо топ болуп калат экен, Бул жактан от жагат. Ал от жагыла турган жер. Жакшы экен. Эми дагы бул жагына Азырынча 2 группага расчет жазып атабыз. ошондо канча балага расчет? Ошондо 2,5дан 3,5га чейин бир группа. Бир группа 3,5дан 4,5 эме 4төн 5ке чейин болот да ушундай. Бирде чоңураак группа жайгашат, чоңураак балдар. Ушул жерден сабак окуп түшөт, ушул жерде ойношот, ушул жерден тамактанышат. Ушул жерден, Могу болсо жата турган жери трехъярусный кроваттар. Буларды жаңы жазып келдиңиздер. Жаңы бүт. Өткөндө жууркан төшөктөрү бүт баары жаңы. Бул монтуп мына жака бүтүп ачылат. Мынакей. до конца чыгат экен, бир жака. Мына ушинтип чыгат, ушинтип жатат бала. Экинчи, үчүнчү этаж. Мал базар жактагы сектен көрдүм эле да, ошолор го дейм, Ошолор ошо. Жакшы. Самат жасады. Самат жасаган, жайылган. Самат жасады. Жакшы, жакшы кылыптыр. Цветной экен да мени. Кийинки бөлмөгө өтөйүк. Бизде телевизор бар, мынакей. Аквариум балдарды кызыктыра турган. Бул жерде аквариум бар экен да, жакшы экен да. Ушуну карап эле отура берсе керек кечке чейин. Кызыгып. Анан телевизор коюп бересиздер, Телевизор бар. Мына жерде Ончуктар турат экен. Ончуктары, дептерлери ушул жерде турат. Дептери бул бир группанын жатаканасы. Экинчи группанын жатаканасы болот. Кийинки жагын көрөлүк. Бул болсо сай ошо жана 2,5дан 3,5га чейин балдар ушул жерде ойноп эме кылышат. Мына бүт шарттары бар. Ушул жерден тамактанышат, сабак окушса болот, ойношот. Мондай горкасы бар. Алдандай манежи бар. Тарбиячысы ким болот? Тарбиячысы келиним. İşte келин бул өзү частный садикте азыр очно окуп атат, быйыл бүтөт, дипломду алат. Высший среднийди бүткөн. Балдар көбөйсө дагы тарбиялаучулар болот. Азырынча пока балдар аз кезинде өзүбүз иштетип турабыз. Балдар көбөйгөндөн кийин анан буюрса шарттары баарын жашынакай шарттарды түзүп берип берген. Иштөө убактыларын кандай кылайын достор? Иштөө убактысы саат 8,5дан 6га чейин. 3 мал тамагы менен, эрте менен кашалар. Ата-энелер менен сүйлөшүп, ошо түштө бир эле тамак, первый берем обязательно самсасы менен, пирожкиси менен, оймо менен,
Saat 4:30'dan 5'e çeyin обязательно ужин берем. Экинчи второй блюдо берем да. Балдарды качандан баштайм кабыл алып баштайсыз? Балдарды буюрса эме кылса 2 декабрдан бери баштап иштесекпи деп ойлонуп атабыз. Балдар чогулуп калса 2 декабрдан бери ичин жазалгасын бүттүк, анан сыртын эми жазында игральный площадкаларын наркы беркилерин Кудай буюрса жазында жазайбыз. Азырынча ичин только успели. Оюнчуктардын баарын даярдап коюпсуздар, э? Дайындадык. Дагы бүтпөгөн иштери барбы же толугу менен бүттү дейсизби? Биyak уже толугу менен бүттү. Эми могу жерден дагы заказ кылган стенага наклейкаларды жанагындай красивый рецептка ылайыктуучу. Ал эми 30-сунда келет. Буюрса ошол жазалгалары жазалат. Ошо менен ичи полностью бүтөт. Бир аз сабак кылып да ошо неме доскалар да келсе керек, э? Ошолор келет да. 30-сунчу эмеде ноябрда ошол доска, могу жерде наклейкалар, дагы көп эмелери бар, дагы бир оюнчуктары бар. Ошолор келгенде полностью ичи бүтөт. Аябай жакшы кылып салып аткан экенсиздер да. Жакшы болду, ушу Манас районунда ошо садикте жетишсиз эле да. Ооба, ошо садик, государственный садик жалгыз болуп, бака балдар батпагандыктан, анан частный садик жок үчүн здание тургандан кийин анан ушуну частный кылайын деп ушундай жакшы үмүт менен жакшы кадам, биринчи ушундай кадам кылып атам да. Ушу жакшы кадам болсун, аяр кадам болсун деп баягы балдарга биринчиден жаңы с детства балдарга кандай жашынакай тарбиялап, балдар ушундай обществодо, коллективде өссө, развитиясы жакшы болот. Анан ошону ойлош керек, любой ата-эне биринчи ошонучу. Үйдө отурган бала менен садикке барган баланын аябай чоң айырмасы болот да. Развитиясы дурусураак болот. Балдарга азыр биринчи көңүл буруш керекпиз. Анда байланыш номериңизди экранга жазып койдум. Ошого байланышып дагы шарттары кандай Сүйлөшүшөт. жакшы экен анда. Ишиңиздерге ийгилик. Ошол бул жакта эми балдар көбөйсүн буюрса.